Мен могул свет өчүрүүгө аябай нааразымын. Эмнеге дегенде мына мен билгенден 12 февраль мына суук күндөрү болчу. Ушул күндөрү дагы мен үйдө бир туугандарым кемпир, кичинекей бала чака бар, ага карабай светти өчүрүп кетишти. Эми светти өчүргөнү болсо карызсың деп болгон 300 сом. Ушундай карыз экен да. Жада калса 250 сомго. Бул деген кыштын убагында болуп атат. Мына азыр мен өзүм дагы экинчи ирет келип атам. Бул 380 сом үчүн дагы төлөнбөй калыптыр. Мен эми үйдө болбой, ар кайсы жакта болуп калган үчүнчү. Эми светтин өчкөн аз келгенсип кош берген үчүн дагы өзүнчө акча. Аны болсо ушу Север Электра келип төлөш керек экен. Мына көрүңүздөр, ушундай нерселерге мен аябай нааразымын. 300 сом үчүн өчүргөн свет эмне деген свет эми? Мен Москвада да жашап келдим, башка дагы шаарларда жашап келгем. Аларга мынтип 50 сом, 100 сом үчүн өчүрбөйт. Бул деген аябай бир элге болгон кысым да бул. Анын үстүнө электр энергияны да көрүп атасыздар. Маал менен өчүрүп атат, аныз аз келгенсип төлөбөй калдың деп дагы өчүрөт. Айлык маян аз болсо кыргыз жашайбы өзү негизи? Министрликке айткым келет да. Мындай элди кыйнаган болбойт. Анан кийин кичине 40 ойлонан кел дейт, аны болсо бир күн күттүрөт, анан кийин бизде наряд жок, эртең кел дейт, бүрсүгүн кел дейт. Ал эми эртең бүрсүгүнгө чейин момундай эшикте кар жаап атат, биз кантип жашайбыз? Силерге жөнөкөй эле суроо да. Мен өзүм токтогулдук болом. Мына токтогулдун суусу көрүп атасыздар эми, кандай деңгээлге келди. Майнингтерди орноштурабыз дейт, эки жака кымбат сатат да, бирок жарандар бүгүн биз сууну жөн берген жокпуз да биз. Ушу токтогул эли жөн берген жок. Ошол эл жөнөкөй элге ушундай шарт болсун депчи. Эми канча деген банктар деле кредит берип атпайбы? Мага караганда мамлекет го, мамлекет деле электр энергияны 300 сомго эмне берип турса болбойбу? Мындай эки жолу мындай предупреждение деп коет го, мындай эскертүү берип койсо болот да, сеники 1000 сомго жетейин деп калды. 1000 сом болоюн деп калды. Эми өчүрөбүз сеникин депчи. Жок, келип эле кыркып кетишет. Эртең аны акчасы жоктор күтүп отуруп экен, кантип кошуп алам деп. Наряд болсо 3 күндөн келет экен. Ушундай да жашоо болобу? Мындай болбойт. Мындай саясат болбойт. Бардыгын иреттеш керек. Бул министрликтерди кетириш керек. Жаңы жаштар келиш керек. Жаңы мындай жүздөр келип күрөшүш керек да, кыскасы. Аябай нааразымын. Мына азыр подключение кылам деп дагы төлөп кеттик мына. Эртең барам дейт. Мен азыр 1000 сом менен азыр электрикти алып келип туруп дагы күйгүзүшүм керек болуп калды да. Мына 300 сом үчүн мен аны кош үчүн 3000 сомдой акча кетирип атам. Мен бул эми логикалык жактан деле алып карасаң мындай акылга сыйбас нерсе да. Аман болгула кыскасы. Кыргыз элим, светиңер өчпөсүн, лампочкаңер өчпөсүн. Аман болгула.